Президент Садыр Жапаров Европа биримдигинин Борбордук Азия боюнча атайын өкүлү Эдуард Стипрайсты кабыл алды. Анда соода, экономикалык, инвестициялык жана транспорттук, логистикалык, энергетика жана туруктуу өнүгүү тармактарындагы кызматташууну тереңдетүү талкууланды. Садыр Жапаров Европа биримдиги менен соода, экономикалык жана инвестициялык кызматташуунун артыкчылыктуу багыттарын белгиледи. Ал өлкөнүн олуттуу гидроэнергетикалык потенциалын айтып, эл аралык өнөктөштөрдүн катышуусунда ири инфратүзүмдүк демилгелерди кошкондо бул чөйрөдө ишке ашырылып жаткан долбоорлор жөнүндө билдирди. Транспорттук байланыштарды өнүктүрүү контекстинде президент транзиттик потенциалды кеңейтүү жана эл аралык логистикалык долбоорлорду ишке ашыруу аркылуу өз ара байланышты чыңдоо келечегин белгиледи. Эдуард Стипрайс өз кезегинде Европа биримдиги менен региондогу өлкөлөрдүн ортосундагы кызматташтык динамикалуу өнүгүп жатканын айтты. Ал Кыргызстан менен Тажикстандын ортосундагы чек ара маселеси боюнча тарыхый макулдашууга жетишүүгө өзгөчө көңүл буруп, аны бүткүл регион үчүн маанилүү жана шыктандыруучу мисал деп атады. Ошондой эле Борбордук Азиядагы туруктуулук Европа биримдиги үчүн стратегиялык мааниге ээ экенин билдирди. Европа бирлигинин Борбордук Азия боюнча атайын өкүлү кызматына дайындалышыңыз менен чын дилимден куттуктаймын. Сизди бай дипломатиялык тажрыйбасы бар, Борбордук Азия чөлкөмүн жакшы тааныган адис катары билебиз. Алдыңызга коюлган маанилүү милдеттерди ийгиликтүү аткарышыңызга тилектешпиз. Урматтуу элчи мырза, Европа бирлиги жана жалпысынан Европа өлкөлөрү менен кызматташууну чыңдоо Кыргыз Республикасынын тышкы саясатынын артыкчылыктуу багыты болуп саналат. Өткөн жылы Брюсселде биз Кыргыз Республикасы менен Европа бирлигинин ортосундагы кеңейтилген өнөктөштүк жана кызматташтык жөнүндө макулдашууга кол койдук. Ал азыр ратификация процессин өтүүдө. Бул макулдашуунун күчүнө кириши эки тараптуу мамилелердин динамикалуу жана ар тараптуу өнүгүүсү үчүн бекем укуктук негиз түзүп, жаңы сапаттуу этапты ачат деп ишенемин. Борбор Азиядагы бүт өлкөлөрдүн баарын жана Европа бирлиги менен кошо, өзгөчө Кыргызстан менен деп айтмекчимин. Биздин кызматташуубуз сиз айткандай динамикалуу өсүүдө. Мен ойлойм, бул кеңейтилген өнөктөштүк жана кызматташтык макулдашууга кол коюусу абдан маанилүү, ратификациясы тез арада болот деп ишенемин.